Салам достор. Биздин экинчи эмгек көргөбүзгө эс алууга кетип атабыз. Бул жолу Верона, Милан, Венеция. Ойлойм, өтө кызыктуу болот. Мелка даяр. Толгон айда даяр, мен да даяр. Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, кайрадан биздин каналга кош келиңиздер. Эгерде каналга каттала элек болсоңуз, сөзсүз түрдө катталып кетиңиз. Бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерди Италиядагы жашоого жакындатып, эгерде Италияга эс алганы барам десеңиз, канча акча сарптайсыз ошол тууралуу айтып бергибиз келип жатат. Эгерде байкасаңыз, каналда дагы акыркы күндөрү ошо Италиядагы шаарларга арналган тасмалар чыккан. Бирөөсү Верона шаарына арналган, ал эми экинчи тасма болсо, бул Пизадагы коз жерлерди көргөзөбүз. Ошондуктан сөзсүз түрдө ал тасмаларды көрүп, өзүңүздүн ой пикириңизди жазып койсоңуз абдан ыраазы болобуз. Биз Польшадан Италияга жетүү үчүн албетте эң жеңил жана бат жете турган жолду тандадык, анткени кичинекей бала менен ошол гана ыңгайлуу. Ошондуктан Познан шаарынан Тревисо деген шаарга учтук. Жолдо 1 саат 50 минутта учат экенсиң. Ал эми билеттин баасы болсо бир адамга 45 евродон айланды. Кызым 4 жашта болсо дагы ага дагы пайыз билеттин баасы төлөнөт. Ошондуктан ар бирибизге 45 евродон төлөдүк. Италиянын коз шаарларынан сырткары, ошондой эле Италиянын поезддарына абдан суктанып келдик, анткени ушунчалык адамдарга ыңгайлуу болуп салыныптыр. Эгерде коляска менен жүрөсүңбү же велосипед менен жүрөсүңбү, болбосо самокат алып жүрөсүңбү, кандай учур болбосун, сага ылайыктуу орун табылат экен. Ошондой эле ар бир поездда зарядкага орун жасалган, телефонуңдун батарейкасы өчүп калса, ошону зарядтап алсаң болот. Иши кылып, кыскача айтканда, бир гана мактоо экен. Ошондой эле отургучтары да абдан ыңгайлуу. Ал эми билеттердин баасына токтолсок, мисалы, эгерде ошол Тревисодон Венецияга барам десеңиз, анда 3 адамга, 2 чоң адам жана 1 балага 9 евро төлөйт экенсиз. Ал эми ошол эле Тревисодон Веронага жетем десеңиз, 2 чоң адамга, 1 кичинекей балага 22 евро 50 цент төлөйт экенсиз. Менин жеке оюмда билеттер өтө деле кымбат эмес. Албетте, канчалык эртерээк билетти алып койсоң ошончолук арзан болот дейт. Ошондуктан эгерде сиз Италияга барарыңызды бир 2-3 ай мурун билсеңиз, анда интернеттен билет алып койсоңуз, андан да мүмкүн арзаныраак болот. Бирок кайсы жерге барбаңыз, кайсы шаарына барбаңыз, бүт жагына бат-баттан поезддар абдан каттап турат экен. Ошондуктан эч кандай проблема болбойт. Түнү болобу, күндүзү болобу, поездга билет алып алып, каалаган шаарыңызды кыдырып жүрө берсеңиз болот экен. Ошондуктан Италиянын поезддарына бир гана суктана турган сөздөр жарашат экен. Дагы бир айта кете турган нерсе, мисалы, биз үчүн деле бул жаңылык болду. Эгерде, мисалы, Польшада билетти сатып алгандан кийин ошол билетти контролерго көргөзүп коебуз, болду, жетиштүү болот. Ал эми Италияда болсо, ал жетиштүү эмес экен. Билетти сатып алып, кайра мына видеодо көрүнүп тургандай автоматтарга иштетиш керек экен. Салып, ал автоматтар ар дайым платформаларда гана орнотулган, ал эми поезддин ичинде жок. Ошондуктан поездга отурбай туруп, биринчи билетти иштетип, анан поездга отурат экенбиз. Ушул нерсени эстеңиз. Ал эми эгерде билетти сатып алам десеңиз, ага дагы сонун автоматтарды көп жерлерге орнотушуптур, абдан ыңгайлуу. Сөзсүз түрдө ал автоматтар бир нече тилде которулган. Билетти өзүңүз сатып алсаңыз болот. Анан эгер жок, кассадан сатып алам десеңиз, андай дагы мүмкүнчүлүк бар. Бирок кассанын бир чоң минусу, кассада ар дайым ушундай очередь болот. Ошондуктан ал жерде күтөм десеңиз, жок дегенде 20-30 минута убактыңызды очередте туруп кетиргенге туура келет. Ошондуктан бул автоматтар жакшы вариант болот экен. Эгерде автобустар тууралуу сөз кылсак, алар дагы абдан ыңгайлуу жасалган. Мына өзүңүздөр көрүп жаткандай, биз азыр ыңгайлуу автобуста бара жатабыз. Бул биздин сапар Венеция шаарынан Лидо ди Езоло деген курорттук шаарга кетип бара жатабыз. Аралыгы 30 километр. Ошол автобус үчүн ар бир адамга 5 евродон төлөдүк. Ал эми такси алалы десек, таксинин баасы 130 евро деди. Ошондуктан абдан эле кымбат экен. Ал эми аралык болсо 30 километр түзөт. Эгерде шаардын ичиндеги жүргөн автобустардын билетин айтсам, алардын баасы көп учурда 1 евро 50 цент болот экен. Дагы бир таң калыштуу нерсеси, мисалы, Польшада студенттер үчүн ар дайым билеттер 50% арзан болот. Ал эми Италияда андай нерсе жок экен. Бир гана балдарга 50% арзан болот экен. Ал эми башка студент болосуңбу же пенсионер болосуңбу, андай льготалар жок экен. Ошондуктан аны дагы эске алуу керек. Отурасыңбы? Макул, кел. Кайсы турасың? Нара кайсы тур? Жанагы. Кайсы тур?
Al çirke kırarım. Evet abla. Biz para turgan yer. Ana. Neydi bas? Ne oldu? Verona шаары Пиза менен Флоренциядан айырмаланып, шаардын ичи эмне жыттанып турат экен? Гүл. Гүл. Пион окшойт билбейм, бирок соонун жыттан ойдом. Шаардын ичи сонун гүлгө жыттанып турат экен. Аябай метродон, поезддан түшкөндө эле сонун жыт келди. Абдан сонун. А Флоренцияда канализациянын жыты көбүрөөк жыттанат экен. Урматтуу көрүүчү, өзүңүз байкагандай, бул тасмада биз атайын ар кайсы шаардан үзүндү кылып көрсөтүп жатабыз. Анткени жалпысынан биз 11-12 күн жүрдүк. Италияда ошондо көптөгөн кооз шаарларын кыдырганга жетиштик. Сиздерди биздин каналга чакырабыз. Ал каналда ар бир шаардын өзүнчө тасмасы бар. Ошондуктан сөзсүз түрдө каналга катталып, биз менен кошо алдыда дагы буйруса сонун кооз шаарларды кыдырсаңыздар болот. Анан азыр кезек жатаканага келди окшойт. Биз негизи канча Веронада болдук, Миланда болдук, Лидо ди Езоло деген курорттук шаарда болдук. Ошондой эле дагы Пизада жаттык. Ошондуктан азыр ар бир шаардын бааларын көргөзүп берейин, өзүңүз көрүп байкасаңыз болот. Албетте биз көргөн баалар булар биз тандаган шарттар. Эгерде сизге ал шарт жакпаса, анда өзүңүз кымбатыраагын алсаңыз болот, же кымбат десеңиз тескерисинче арзаныраагын болсо алсаңыз болот. Негизи эле интернеттен издеп жатканда баардык өзүңүзгө ылайыктууну тандап алганга мүмкүнчүлүк бар. Биз баардык жатакананы Booking аркылуу тапканбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей азыр өзүңүздөр көрүп жаткандай бул Италиядагы мейманканалар. Биз мейманкананы тандап жатканда биринчи эмнеге көңүл бурдук? Эң башкысы ошол бала менен жатканга ыңгайлуу болсун деген шарт болду. Ошондой эле экинчиси шаардын борборуна жана вокзалга жакын болсун деген шартты тандаганбыз. Чын эле абдан жакшы жерде жайгашкан мейманканаларды тандаптырбыз. Кайсы жерге барбайлы баары жакты. Анан айта кете турган нерсе, эгерде сиз бала менен саякаттап жүрсөңүз, анда баланын жашына карата акча төлөйсүз. Эгерде мисалы кээ бир мейманканалар эгерде бала 3 жашта болсо 3 жаштан баштап чоң адам катары эсептеп койсо, ал эми кээ бир мейманканалар 7 жаштан баштап чоң адам деп эсептейт. Ал эми кээ бирлер болсо 5 жаштан. Ошондуктан сөзсүз түрдө көңүл бурушуңуз керек ошол нерсеге. Эгерде Италиядагы мейманканалардын баалары тууралуу сөз кылсак, мына өзүңүздөр көрүп жаткандай шарттар дагы мейманканалар орточо эсеп менен бир адамга бир түнгө 60 евродон 80 еврого чейин айланат экен. Кээ бир мейманканаларда ошол баанын ичинде завтрак кошулган болсо, ал эми кээ бир мейманканаларда завтрак үчүн өзүнчө 5 евро же 10 евро төлөйт экенсиң. Дагы бир нерсе, көп учурда паркингке дагы өзүнчө төлөтүп коюшат экен. Бир түнгө 25 евро бир суткага. Ошондуктан албетте саякатты тандап жатканда ушул нерсенин баарын эске алыш керек.
Uyumamışsın da. Sen niye oturup kaldın? 네. Açık koyun şöyle sen. Çok gün. Çok gün nerede? Kayızın orkan. Sağacaktı o kızım. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр болсо адам баласы үчүн эң маанилүү темалардын бирине келдик окшойт. Бул болсо албетте тамак аш темасы. Биз Италиядан ресторандарга да барып аттык, дүкөнүнө да барып көрдүк, ошондой эле базарына дагы барып көрдүк. Мисалы дүкөндөн азык түлүк сатып алып өзүм тамак жасайм десеңиз, азыр ушул видеодон примерно продуктылардын бааларын көрүп алсаңыз болот, канча сом болот экен. Ал эми эгерде ресторанга барам десеңиз, анда бир адамга эң аз дегенде 20-30 евро акчаны эсептөө керек. Эгерде завтрак, обед жана ужинди ошол ресторандан ичем десеңиз, анда эң аз дегенде ошол 100 евро кетет. Ошондой, ал эми мисалы бир пиццанын баасы эң арзан болгондо 8 евродон башталат экен. Ал эми соктун баасы 4-5 евродон башталат. Италиянын дүкөндөрүндө мени таң калтырган нерсе бул болсо, нанды килограммдап сатышат экен. Ошол нерсе таң калыштуу болду. Мисалы Польшада, Кыргызстанда штуктап алсак, ал эми Италияда нанды килограммдап, анан ошо граммына жараша төлөйт экенсиң. Ошондой эле Италия өзүнүн винолор менен абдан таанымал эмеспи? Ошондуктан азыр мынакей көрүп алсаңыз болот, канча сом турат экенин винонун бааларын. Эгерде ресторандан вино ичем десеңиз, анда винонун баасы 4-5 евродон башталат бир бокал үчүн. Ал эми 1 литр вино 10 евродон башталат экен. Ошондой Ne жасадың кызым? Эгерде сиз Италиянын шаарларын кыдырбай, мага кызык эмес, жөн гана жатып эс алганды жакшы көрөм десеңиз, анда дагы Италия жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет экен. Мисалы, биз барган жерлердин бири бул Лидо ди Езола жана Треня. Бул курорттук шаарлар экен, жайында абдан ушул Германиядан, Австриядан жана башка өлкөдөн көп адамдар келип эс алышат экен. Көбүнчө ошо үй бүлөсү менен жүргөн адамдар болду биз жүргөндө. Эң башкысы бул жердин суусу да абдан таза, кичинекей балдарга абдан жакшы шарттар түзүлгөн. Ошондой эле ошол чекесинде жайгашкан мейманканалардан орун алсаңыз, анда сизге ошол зонтин жана жата турган скамейкаларды баарын даярдап беришет. Ал эми мейманканада андай шарттар жок болсо, анда өзүңүз мындай пляждарга кирүү үчүн бир күнгө 20-25 евро төлөйт экенсиз. Ошондуктан мейманкана алып жатканда дагы сөзсүз түрдө өзүнүн пляжы барбы, ошону билип алуу керек. Албетте сиздерге ушул Лидо ди Езоло болобу же Треня болобу же Италиянын башка шаарлары болобу сунуштайбыз, чын жүрөктөн сунуштайбыз. Сөзсүз түрдө Италияны барып көрүп келиңиз, эгерде көрө элек болсоңуз. Анан албетте каналга катталып, биз менен дагы келечекте башка жакшы, мыкты, кооз жерлерди кыдырасыз деп ишенебиз. Бул видеого лайк басканды унутпаңыз. Сөзсүз түрдө сиз канчалык бизди колдоп турсаңыз, ошончолук көбүрөөк видео чыгып, сиздерди сүйүндүрүп турабыз. Кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар жана жайкы эс алууларда жакшы эс алыңыздар.